2021 жылдын 1-октябрында Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн улуттук гвардиясынын 10-127 аскер бөлүгү жаңы жаш жоокерлерди кабыл алды. Аскердик кызматка тез арада ыңгайлаштыруу максатында аскер кызматчылар менен жоокердин милдеттерин, аскер бөлүктүн күн тартибин жеткирүү, саптык даярдык боюнча сабактар, жалпы аскердик уставдардын негизги жоболорун окутуу, аскердик техника жана куралдар менен тааныштыруу үчүн 3 жума ичинде атайын бекитилген программа боюнча жыйын өткөрүлөт. Аталган жыйындын аягында жаңы толуктоонун өздүк курамы аскердик антка келтирилип, мындан ары аскердик кызматтын негиздерин практика жүзүндө ишке ашыруу иш-чаралары улантылат. Азыркы тапта бөлүктүн командачылыгы тарабынан жаңы толуктоону аскердик кийим жана башка мүлк менен камсыздоо иш-чаралары жүргүзүлүп, ошондой эле аларга көңүл буруу, ак ниеттүүлүк жагдайды камсыздоо боюнча тарбия иштери уюштурулду.